Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен мен Жибек Орозбекова адам укугу курсунун улгайып калган адамдар деген категориясын өтүдөбүз. Негизи айтканда, улгайып калган адамдар деген ким? Улгайып калган адамдар деген Дүйнөлүк соода уюмунун ачыктамасы боюнча улгайып калган адамдар 60 же 65 жаштан жогорку адамдар деп аталат экен. Мындай жаш категорияны Бириккен Улуттар уюму дагы белгилеп кетет. Биздин билишибиз боюнча Бириккен Улуттар уюму улгайып калган адамдар тууралуу көптөгөн резолюция, көптөгөн документтерди кабыл алышкан. Азыркы учурда 10 кишиден бирөөсү улгайып калган адамдар деп эсептелинет экен. Демек, ошону эске алганда ар 10-чу адам 60 же 65 же болбосо андан жогору адам деп эсептелинет экен. Бул эмнени билдирет? Улгайып калган адамдын возрасты, ден соолугу, психологиялык, социалдык жана башка тармактары жаш адамдардан бир аз айырмаланышы мүмкүн. Ошондой айырмачылык болгондо мамлекет улгайып калган адамдарга көбүрөөк камсыздоо кылып, камсыздоосун дагы жакшыртыш керек деген маселе. Бириккен Улуттар уюму улгайган адамдар тууралуу көптөгөн аракетин азыркыга чейин жумшап келет. Уюм улгайган адамдар тууралуу 4 негизги принциптерди койгон. Ал принциптер ар бир мамлекет эске алып жана коргоо механизмдерди жакшыртуу керектигин айтылган. Эң биринчи принциптер болуп көз карандысыздык принциби. Көз карандысыздык принциби улгайган адамдар жетиштүү тамак аш, суу, турак жай, кийим-кече, ден соолук боюнча кирешелер, үй бүлөлүк жана коомдук колдоого жана өзүнө өзү жардам берүү аркылуу жардам алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек деген принципти билдирет. Демек, бул эгер адам 60-65 жана жогору жаштарында болгондо деле эң адамга керектүү нерселерге социалдык жана экономикалык тармакта караганда ошол нерселер менен толугу менен камсыз болуш керек. Буга мамлекет кепилдик берип, өзү гарант катары чыгыш керек. Улгайган адамдар үчүн иштөөгө же башка киреше алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек. Бул мүмкүнчүлүккө мамлекет эч кандай чектөө койбош керек. Албетте, чектөө эгер мыйзам ичинде болсо. Ошентип, биринчи принцип бул улгайган адамдардын көз карандысыздык принциби. Демек, көз карандысыздык принциби бул эч кандай мамлекет тараптан болобу, башка адамдардан болобу, улгайган адамдар жашынан тууралуу эч кимден жардам сурабаш керек. Өзүн өзү камсыздоого мүмкүнчүлүк толугу менен берилиш керек. Экинчи принцип болуп катышуу. Катышуу бул социалдык, политикалык дүйнөдө, чөйрөдө активдүү катыша алат деген принцип. Улгайган адамдар ар түрдүү кыймылдарга же улгайган адамдардын бирикмелерин түзүүгө жөндөмдүү болушу керек. Бул эмнени билдирет? Бул болсо кандайдыр бир ассоциацияларды түзүү, кандайдыр бир политикалык уюмдарда катышуу, кандайдыр бир ойду айтуу, булардын баары социалдык жашоодо толугу менен активдүү катышуу дегенди билдирет экен. Биринчи принципке кайтсак, улгайган адамдар мүмкүн болушунча көбүрөөк убакыт үйдө жашап турууга жөндөмдүү болуш керек. Демек, көбүрөөк убакыт деп жатканыбызда биз көз каранды болуп, активдүү катышууга мүмкүнчүлүк болгондо, ошондо биринчи, экинчи принцип толугу менен иштейт экен. Үчүнчү принцип, Бириккен Улуттар уюмунун ою боюнча үчүнчү принцип бул камкөр көрүү деген принцип.
Улгайып калган адамдар өзүнө денелик, акыл эс жана психикалык кам көрүүгө укуктуу. Ошондой эле жашоо турмушунун жакшыртууга, оорунун өтүшүн жылдырууга, жардам берүүнүн саламаттык сактоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек. Бул эмнени билдирет? Албетте, бул кам көрүү принциби биринчи принцип менен түздөн түз байланышка чыгып жатат. Бул деген ар бир улгайып калган адам өзүнүн денелик, акыл эс жана психикалык кам көрүүгө, бул кам көрүү мамлекет тарабынан болууга укуктуу жана ар бир улгайып калган адамга мамлекет бирден бир толугу менен жардам бериш керек деген принциптерди убада берип алынган. Эл аралык деңгээлдин системасы, механизми боюнча эгерде мамлекет резолюцияны кабыл алганда, документтерди кабыл алганда, Бириккен Улуттар Уюму тарабында катышканда, бул автоматтык түрдө ратификацияланат. Ратификация күчүнө киргенде мамлекет ошол нерсеге кандай убада берсе, ошону толугу менен аткарабыз деген убада берилет. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун официалдуу комментарийлер боюнча ар бир мамлекет адам укуктарына кандай кепилдик берсе, ошонун баары түздөн түз ишке ашыш керек деп эсептелет. Төртүнчү принцип бул кадыр баркка ээ болуу. Кадыр баркка ээ болуу бул улгайып калган адамдарга жашап келген социалдык статусуна, жынысына, расасына, улутуна, майыптыгына же башка абалына карабастан адилеттүү мамиле жасоо керек. Бул кадыр баркка ээ болуу принциби алдыңкы 3 принципке тең түздөн түз байланышып келет. Түздөн түз байланышып келгенде кадыр баркка ээ болуу албетте катышуу принцибине, алар политикалык социумда политикалык катышуу ролу, алардын көз карандысыз ролу, алардын барктуу жашоого ээ болууга менен байланыштуу. Булардын баары мамлекет тарабынан камсыз көрүш керек жана мамлекет булардын баарын укуктарды берүүгө кепилдик бериш керек. Укук тарабынан караганда, улгайып калган адамдар Кыргыз Республикасындагы мыйзамдар жана эл аралык мыйзамдар аркылуу коргоо көрүшөт. Эл аралык стандарттар боюнча, адам укуктары боюнча жалпы декларация, жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактта, экономикалык, коомдук жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык пактта түзүлгөн. Булардын баарында улгайып калган адамдар жөнүндө так бир ачык сүйлөм жок. Бирок булардын баары улгайып калган адамдардын камсыздоосун ичине баары камтыйт. Бирок жалпы комментарий деп Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясынын документине улгайып калган адамдар тууралуу жазылган. Улгайып калган адамдарга өзгөчө көңүл буруу керек. Каарылык пенсия алууда көптөгөн укук бузуу болушу мүмкүн. Ошол укук бузган адамдарга мамлекет тарабынан бир кандайдыр бир жаза көрүш керек деген нерселер айтылып келген. Экинчиси, иш менен камсыз кылуу жана иштөө процедурасында улгайып калган адамдардын, аялдардын укугун басмырлабаш керек деген принцип жазылган. Бул принцип аялдардын укугу тууралуу конвенцияда дагы айтылып келген. Анткени улгайып калган аялдардын укугу улгайып калган эркектердин дагы укугунан өтө назик, өтө аярлуу мамилени талап кылган бир маселе экен. Мамлекет улгайып калган адамдар боюнча
камсыздандыруу тийиштүү иш чаралар кам көрүш керек деп айтылып кетет. Бул эмнени билдирет? Бул биз айтып кеткен 4 принциптерди бириктирип, мамлекеттин ролун чагылдырып айтып келет. Мамлекет тарабынан иштелип чыккан улгайып калган адамдар үчүн социалдык кызмат же болбосо башкача айтканда тейлөө болуш керек. Эгерде үй бүлөдө бир улгайып калган адам болсо дагы ага кызмат көрсөтүп, эгерде улгайып калган аял, эркек жалгыз же биргеликте жашаган болсо, аларга дагы сөзсүз түрдө убакыт менен тейлөө алууга укуктуу. Ар бир мамлекетте социалдык тейлөө деген нерсе бар жана улгайып калган адамдарды тейлөө программасы бар. Кыргыз Республикасында албетте ал нерселер караштуу, бирок практика жүзүндө канчалык эффективдүү экенин биз айтууга мүмкүн эмес. Анткени Европа өлкөлөрүндөй сыяктуу же болбосо АКШ сыяктуу социалдык өнүгүү, социалдык тейлөө Орто Азияда көптөгөн төмөн деңгээлде болуп эсептелинет. Улгайып калган адамдар тууралуу 3 негизги регионалдык уюмдардын конвенциясында дагы ачык айкын юридикалык принциптер камтылган. Бул Африкалык жаргылыкта, бул адам укуктары боюнча Америка конвенциясында, бул Сан-Сальвадор кошумча протоколунда жазылып келген жана 3-чү Европалык социалдык жарлыгында улгайып калган адамдар боюнча жазылып келген. 3 регионалдык уюмдан тышкары дагы Европа бирикменин негизги укуктар жаргысында дагы улгайып калган адамдар жөнүндө айтылып өтөт. Тагыраак айтканда, кадырлуу, көз карандысыз, кадыр барктуу, жашоо укуктуу жана социалдык, маданий жашоодо активдүү позициясын ала алат дегенди талап кылат. Европалык бирикмеде 28-27 өлкө бар жана ал өлкөнүн жана ошол бирикменин резолюциялары, документтери мамлекеттер үчүн сөзсүз түрдө кабыл ала турчу документ деп эсептелинет. Эң негизгиси болуп албетте Бириккен Улуттар уюму тарабынан чыккан резолюциялар, документтер болуп эсептелинет. 1982 жылы каарлык тууралуу дүйнөлүк жыйын өткөн. Бул жыйын Венада иш аракет эл аралык планы боюнча дүйнөлүк биринчи жыйын болуп, 37-51 резолюциясында кабыл болгон. Бул албетте Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблея тарабынан кабыл болгон. Ошондо бул жыйында Бириккен Улуттарынын буга чейин алып келген кандай улгайып калган адамдар тууралуу натыйжалар болсо, ал натыйжаларды дагы жакшыртууга кепилдик беришкен. Кыргызстанда улгайып калган адамдардын абалы Орто Азия боюнча окшош эле деңгээлде, бирок башка Африка өлкөлөрү менен же болбосо Жакын Батыш өлкөлөрү менен эсептегенде жакшы деңгээлде болот. Анткени бул жакта мыйзам гана эмес, моралдык принциптер дагы өтө чоң роль ойношот жана моралдык принциптерди таянып, улгайып калган адамдын жаш балдары ата-энесине мамлекеттен биринчи болуп кам көрүүгө, кызмат кылууга шашылышат. Сиздер менен мен Жибек Орозбекова болдум.